Сахиба Кадырова үй бүлөсү менен бирге дыйканчылык кылат. Күнөскандада 3 соттук сарымсак эгилген. Сахиба айымдын айтуусунда сарымсакты отургузаардан мурда Араван районундагы Мехр Шафкат коомдук фондунан кантип отургузуу жолун, ошондой эле ага кантип кам көрүү керектигин окуп үйрөнгөн. Сарымсак сентябрь айында отургузулган, буюрса жаңы жылга даяр болот. Да, теплицеге экип көргөнүм жок. Помидор, бадыран эккенбиз, укроптор эккенбиз. Анан biz sentyabr ayının 5'lerinde çesnokta ektik. Çesnoktан дагы мол түшүм алабыз деп күтүп турабыз. Себеп бизге ошондо Мехр Шафкатты уюмунун ар түрдүү семинарларына катышып, ошондой үйрөтүшүп, керек болсо өздөрүнүн кеңештери менен дагы жардам берип турушат. Ошондуктан экиштен тартып, ошону жерге урулду кадагандан тартып жардам беришет. Мехр Шафкат коомдук фонду Араван району боюнча 2 жыл ичинде 500гө чукул үй бүлөнү окуткан. Максат миграция маселесин жоюу жана алардан тапкан акча каражатын туура пайдалануу. Учурда Араван району боюнча кичи бизнестерди өнүктүрүү боюнча бир топ иш аракеттер жүрдү. Мигранттардан келген акчаны биз саламжалуу пайдалансак, бул бизнеске жумшасак, бул биздин келечекте миграцияны кыскартканга шарт жаратылат. Азыр биздин ошол окуткан бенефициарларыбыздын көпчүлүгү курулуш багытында да аябай жакшы иштерди башкарып жатат. Бул боюнча баягы мешалка деп коет го, мешалка. Ошолорду сатып алышып, анан ошолорду иштетишип, бригада болуп, ар бир бригадада жок дегенде 8 бала. Бул бардыгы ошол жаш миграциядан келген балдар да. Ошолор өздөрүнчө бригада түзүп алышып, аябай талаш азыр райондогу курушчуларчы колго тийбейт. Ошол биздин дегеле республиканын бардык аймактарына барып иштешип, ошол өздөрүнүн үй бүлөлөрүнө айына жок дегенде 30 миң 40 миң сомдо айнасында киреш алып келип жатат да. Мындан тышкары бизде эми Араван району агрардык район болгондуктан айыл чарбасына жана мал чарбасына көбүрөөк көңүл бурдук. Нурия Кыдыевтердин үй бүлөсү да атайын окуудан өтүп ишкердүүлүк жүргүзүү менен таанышты. Алар 3 жылдан бери токош чыгаруучу цехти иштетет. Келини Махлионун айтымында жолдошу менен кайниси Россиядан иштеп таап келген акчасын ачышкан. Азыр цехте күнүнө 4 түрдүү 300 килограммга жакын токоч өндүрүлөт. Цехimiz 3 yıldan beri işleyaptı. 3 yıldan beri. Биз цехти 3 жылдан бери иштетебиз. Цехтеги иштегендердин баары коңшуларыбыз. Күнүнө болжол менен 300 килограммга жакын токоч бышырабыз. Кээде той мааракелерге да буйрутма алабыз. Даяр болгон токочторду азырынча Оштогу жана Аравандагы дүкөндөргө таркатабыз. Буйруса цехти кеңейтип, башка жактарга да экспорттойбуз деген ниетибиз бар. Aravanga, Oshga narsalarimizni tarqatamiz. Цехте иштегендердин дээрлик баары коңшулары. Жумушчулар таңкы 8ден кечки 6га чейин иштешет. Айлык маянасы 10 миңге чейин. Айылдаштары бул шартка ыраазы. Бөтөн жерде иштеп кеткиче үй бүлөнүн жанында туулуп өскөн айылда болгон жакшы дешет. Мен цех ачылган күндөн баштап эле иштейм. Жумушум жакшы, жеңил. Айлык маянамды да убагында беришет. Айрым тааныштарым кечке ысыкта иштеген кыйын дешет. Ысык түтүн мага тийбейт. Бул моор аркылуу чыгып кетет. Бул жерде иштегеним мен үчүн жакшы. Кошунам болгондуктан жол акы деле коротпойм. Нормальный havada ishlaymiz. Ошондой эле ички миграция укуктарын колдоо боюнча ички мигранттардын укуктары жана алардын кызыкчылыгы деген долбоор иштеп, Ош шаарындагы Манас ата кичи районундагы үй бүлөлүк жатаканаларда жашаган ички мигранттардын укуктары каралды. Алардын жашоо шарты да жакшырды. Балдар аянтчасы курулуп, документ маселелери да чечилди. Эң биринчи проблема биз үчүн эмне деп өздөрү чечип алгандан, анан ошол проблеманы чечүү боюнча баягы жолдорун биз тараптан кандай кошумча болот, каяка кайрылыш керек, кандай долбоорлор даярдаш керек, ошого окшогон маселелерди чечип алып, анан массированный кылып мэрияга, депутаттарга, бюджетный слушанияларга катышып, секин ушул нерселер чечиле баштады. Аталган долбоорду ИК Corporation уюму каржылайт. Уюмдун негизги максаты дүйнө жүзүндөгү жакырчылыкты жоюу жана өз укуктарын үйрөтүү. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.